Баткен шаарында жыл сайын таэквондо боюнча мэрдин кубогу өткөрүлүп келет. Салт катары өткөрүлүп келе жаткан Баткен шаарынын мэринин кубогу бул ирет эл аралык деңгээлде уюштурулду. Ага кошуна Тажикстан Республикасынан командалар жана Кыргызстандын 7 дубанынан спорт чеберлери келишип, жалпысынан 14 команда ат салышты. Мелдештин жүрүшүнөн Асылкан Махамат кызынын материалында. Баткен шаарынын тургуну Тимур Мамажунусов 15 жашта, ал 11 жашынан тартат таэквондо менен башыгып келет. Жаш болгонуна карабай көптөгөн эл аралык жана республикалык мелдештердин жеңүүчүсү. Тимур бүгүн дагы бир ийгиликти багындырды. Бүгүнкү Баткен шаарында өткөн мэрдин кубогунда 44 салмактагы спортчулардын арасында биринчи орунду камсыз кылууга жетишти. Мэрдин кубогу мелдеш өттү. Мен 44 салмакта биринчи орунду алдым. Бул даражага мен жеткизген агайым Хакимов Үнет агайга чоң ыраазычылыгын билдирем. Мага жетишкен ийгиликтерим Тажикстанда биринчи орунду алган. Оштон, Бишкектен биринчи, экинчи орундарды багынтырган. Баткен шаарында жыл сайын спорттун таэквондо түрү боюнча мэрдин кубогу өткөрүлүп келет. Быйыл бул мелдеш эл аралык деңгээлде өтүп, кошуна Тажикстан Республикасынан жана Кыргызстандын ар кайсы областтарынан командалар келип катышты. Бул мелдешке жалпысынан 14 команда ат салышты. Баткен шаарынын мэриясынын колдоосу менен жана шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн менен биргеликте жыл сайын өткөрүлүп кетет. Бул мелдеш Баткен шаарынын түзүлгөндүгү күнүнө карата өтөт. Жыл сайын быйылына 5-чи жолку мелдеш өтүп жатат. Бул мелдешке Кыргызстан, Тажикстан, Ош, Араван райондарынан, Баткен райондарынан болуп, общий 16 команда катышты. Спорттун таэквондо түрү менен Баткен областынын жаштары акыркы жылдары өзгөчө кызыгуу менен машыгып келүүдө. Аны менен катар эле алар көптөгөн мелдештерди багындырууга жетишүүдө. Айтсак 2015-2016 жылдары Кыргызстан боюнча Баткен областынын таэквондо боюнча командалары экинчи орунду камсыз кылып келген. Учурда бул командалар тынымсыз аракеттенип машыгып келүүдө. Таэквондо биз Баткен шаарында 2013 жылдан бери иштеп келебиз. Биринчи жолу алгачкылардан болуп келип, Баткенде таэквондонун балдарга пайдалуу жактары биринчиден бул гимнастикага жакын болот. Балдардын кыймыл аракети сөөлүнүн бир калыпта өсүшүнө чоң салым кошот. Экинчиси, таэквондо олимпийский спорт болгондугунан бул таэквондо бир эле шаарда эмес, шаардык, облустук жана республикалык мектептер спартакиадасына кирген да. Азыр Кыргызстанда аябай жакшы жүргөн таэквондо эмес. Баткен облусу алыска болушуна карабастан, Баткен облусундагы таэквондистер Кыргызстан Республикасында почти орду бар. Бишкектен кийин экинчи болуп эсептеп айта алам да. Себеп бул жердердин балдары аябай каттуу, чыдамкайлуу, анан бизге мына коңшу Тажикстан, Өзбекстан жакындыгына байланыштуу көп мелдештерге катышып, балдар аябай тапталып жатат да. Баткен шаарында 2 күн бою өткөн мэрдин кубогун өткөрүүнүн бирден бир максаты эки улуттун жаштарын башын бириктирүү менен алардын достугун бекемдөө болуп саналат. Ошону менен бирге жаштарды спорт менен машыгууга жана дени сак жашоого үндөө. Мы приехали из Таджикистана, из хорошего команда. Биз Тажикстан Республикасынан келдик. Биздин команда алдыңкылардын бири. Бүгүнкү мелдеште мен экинчи орунду алдым. Менин атаандашым Баткен шаарынан чыкты. Мен аны жеңдим. Ал эми экинчи атаандашым Бишкек шаарынан чыкты. Ал мени жеңип алды. Бул мелдеш жакшы деңгээлде өттү. Биз Баткен шаары менен жакшы достуктабыз. Мэрдин кубогу бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчү командалар аныкталды. Калыстар тобунун чечими менен 3-чү орунду Араван районунун командалары ээлесе, 2-чи орунду Тажикстандан келген командалар камсыз кылды. Ал эми 1-чи орунду Баткен областынын командалары ээлеп, мэрдин кубогун жеңип алышты. Асылкан Махамат кызы, Манасбек Сейитказиев, Алтын бешик жаңылыктары.